Рахманир-рахим. Мен сақал қойойын десем, сақал шықпай жатат. Анан азыр сақал өстүрө турган маздар бар экен. Ошол маздарды колдонсом болобу? Албетте, көрк үчүн эмес дейт, сүннөт үчүн. Карыганымда сакалы жок, жүргүм келбейт дейт. Машалла. Болот. Колдонсоңуз болот маздарды. Ажылыкка биринчи өзүм барганым оңбу же ата энемди жибергеним жакшыбы дейт. Ажыга кимге парыз болсо ошол барганы жакшы. Жакшы эмес, милдеттүү. Алла субханаху ва тааля Кур'ани Каримде айтканы: "Валиллахи аля нас хиджул байт ман истата илейхи сабила." Кудурети жетеби жолор барып келгенге Алла Тааланын анда Байтуллосуна барсын деп ошого. Кимге милдеттүү болсо ошол барыш керек болгон. Уулум кийинки күндөрү токмок жеп келчү болду. Мен эч нерсе дей албайм. Колуң барбы? Сен дагы уур десем, эмне болор экен? Же сабыр керекпи дейт. Тугандар жакшы эмес, эжекелерине барып айтыш керек. Бирок азыркындай мисалы уур десе башын тосуп бере турган эмес. Самбага жиберип коюңуз да, самооборона без оружия деп коюңуз. Өзүн өзүн коргосун. Жөн эле токмок жей бере турган эртеге бир талуу жерине тийип калса кандай болот анда? Анда болбойт да, өзүн өзүн коргош керек сөзсүз. Машыктырыш керек. Аны эжекелерине жакшына айтып, балага да жакшына айтыш керек. Балам, сени урба, бирөөнү колдоба. Бирок сенге кол көтөрө турган болсо, аны сазайын берип кое бер. Жөтчүн да. Андай коркпоң деп. Эркек бала болуш керек. Бала баладай болуш керек. Ага сөзсүз, мисалы бирөөгө зулумдук кылып кол көтөрбөйт, бирок ошол эле кезде бирөөнүн урганына дагы аны ага койбойт ал. Болбойт ал. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан: "Ушул жерден чоңоебуз да барыбыз үчүн. Ким өзүнүн байлыгын сакташ үчүн өлтүрүлсө, ал шейит болду" деген. Биз өзүбүздүн динибизди, жерибизди, байлыгыбызды, аял, үй бүлө, бала чакабызды коргоого милдеттүүбүз да. Биз коргоого милдеттүүбүз да. Анан эле ал уруп тепкилей бере турган ал каякта? Жок нерсе ал. Жылкы жөнүндө зекети барбы? Толук айтып коесузбу? Жылкы жаныбар боюнча суран. Мынандай тугандар, жылкы боюнча эгерде 6 айдан көбү талаада болуп турса, ошодо 40тан 1. Же болсо баасын санайсыз дагы 200 дирхам болсо, ошол жерде 5 дирхам деп коет. Кыскасы баасын санап туруп 40тан 1 берип коесуз. Биз казактар менен иштейбиз. Карызга сом берип, теңге менен алабыз. Курстун баасын дароо чечебиз. Карызга бергендигибиз үчүн кымбат курста беребиз, адал болобу дейт. Адал болот. Ошол убакта чечип коюңуз. Болжолду кылбаңыз. Бул жердеги сомду сомго, теңгени теңгеге, жаңын эскиге саткан бул арам болуп калат. Бирок азыркындай бир мамлекеттин валютасын экинчи мамлекетке боло турган болсо, бул адал. Ошол моментте, мисалы азыр мен 10 000 доллар берип атам бул кишигечи, азыр бүгүнкү күндө 85, 5 күндөн кийин алам, 90дан саттым азыр эле. Макулбу? Мындай боло бер. Апамдын бир тууган бөлөсүнүн кызына үйлөнсөм болобу? Чоң агаларым совет кылып атат дейт. Болот, бөлөлөр үйлөнсө болот. Арам эмес. Атам менен менин кичине кезимен эле көп ичимдик ичет. Ошонун себебинен ата энем ажырашкан. Бул жерде туугандар узунураак суроо экен. Бирок мына жерде караңыздар, ата энеге кызмат кыла берейли, дуа кыла берейли, ортосун элдештире берейли. Куптан намазынын 2 рекетинин сүннөтүн окуп, аттахиятты окуп, унутуп туруп кетсе, андан кийин окуп жаткан намазын витр намазы деп ниет кылып окуп койсо болобу дейт. Жок, болбойт. Туугандар, зерикпеңиз. Эгерде 2 рекет сүннөт да, экинчи рекетине отурбастан ал отурушуңуз керек эле, аттахият окушуңуз керек эле, каада ахира бул фарыз эле, туруп кеттиңиз, Качан эстесеңиз дароо отура калыңыз. Кыямдабы, рүкүдөбү эстеп кетсеңиз да отура каласыз дагы, аттахиятты окуйсуз, оң жакка салам берип туруп, 2 жаңылыш саждасын кылып коесуз. Эгерде эсте жок, унутуп биринчи сажда кылып ала турган болсоңуз, анда намаз бузулду. Бул эсепке кирбейт, кайрадан 2 рекет сүннөт окуш керек. Устаз, дараттан кийин суу ичүүнүн тартиби кандай? Эгер крандан алсак деле ичсек боло береби? Ушул ниетте иче бериңиз. Бул мындай да, Hazreti Umar разияллаху анхудан риваят бар эле, мындай.
Мурда эми баягы кумганга суу дараталчу эмеспи? Кичине суу калып калат, ошону ичип койсоңуз шифа. А бул суроо ушундай кетип атат. Крандан чыгып калса эми кумган сумган жок да. Кранда эми суу көп да. Кандай кылабыз муну? Ошо ниет менен бир аз ичип кое бериң. Бирок чет мамлекетте ичпеңиз. Кыргызстанда суу ичсеңиз мейли. Чет мамлекеттеги суу ал жуунганга суу дайындалган. Ичкенге бөлөк суу ал. Мечит акысы намаз жөнүндө айтып кетесизби? Мечиттин акысы 5 убакыт макру, ошодон башка убакта окуй берсеңиз болот. Ар бир кирген сайын окуй бересиз. Мечиттин акысы. Макулбу? Эгерде макру убакта кирип калсаңыз, анда субханалла, альхамдулилля, ла илаха иллаллах, аллаху акбар деп коесуз. Мойнуңуздан мечиттин акысы сакыт болот. Түшүнүктүбү? Ал 5 убакыт кайсы макру убактары? Таң аткандан күн чыкканга чейин, күн чыгып аткан, чак түштө, асырдан шамга чейин, күн батып атканда. Halal индустрия берип жаткан сертификаттар канчалык деңгээлде ишеничтүү? Муфтияттан сураңыздар, айтып берет сиздерге. Жаш балдарга адамдын көзү бар шейшептерди колдонсо болобу? Жана көзү бар кийимдерди кийгизсе болобу? Болбойт. Мен карычылыкка окугум келет. Ата-энем каршы. Жашым 19да. Эмне кылсам болот? Ананда түшүмдө Куран окуйм, медреселерге баргым келет. Ата-энеме эмне десем кеңеш бериңиз. Алла разы болсун, машаалла. Бул Куранды баштан аягына жаткан эми бул фарзы кифая сиз үчүн. Бирок фарзы айн, канчалык деңгээлде намаз дурус боло турган аяттарды жаттаган сизге милдеттүү, эч кимден бул жерде сурап, эч ким тоскоолдук кылганга акысы жок болот фарзы айндачы. Бирок сиздер мен айтат элем, ошо балага кызмат кылыңыз, ата-энеге көңүлүн табыңыз, иншалла дуа кылыңыз. Алла таалам жол ачып берет сөзсүз. Пешим асыр намаздары сыртында окусам болот. Жок, пешим асыр намазын биз ичинде окуйбуз, купуя окуйбуз туган. Содада саткан нерсени кайра алып келсе, колдонгондугу себебинен акысын кемитип алса болот. Намаз учурунда зарылчылык болуп калса, кыямда турса кантип намаздан чыгып салам берип кетебизби? Эки жака салам берип чыгып кетесиз. Менин банковский карточкама 3500 сом которулуп калыптыр. Кимден экенин билбей койдум. Картада өзүмдүн акчамда бар болчу. Ошол акчага кошулуп, Алла жолунда иштетип кетти. Даватка чыкканым кабыл болобу дейт. Жөндөн жөн келип калдыбы? А сиз билбейсиз, эчтеке эмес, Кудайымдын бергени. Аллахым берди, иштете бериң аны. Анан да кичине шектене берсеңиз, аны иштетпей садака кылып бериңиз. Мен орозодо 40 күнгө чыгайын деп ниет кылып жаттым эле. Ата-энем мени чыкпайсың дейт. Даватка каршы болуп жатышат. Сурам, ата-энемдин сөзү важиппи же парызбы? Укпай чыгып кетсем күнөөкөр болбоймунбу? Күнөөкөр болуп каласың. Ата-эненин сөзүн сөзсүз угуш керек. Аларды ынандырыңыз, кызмат кылыңыз, дуа кылыңыз, көңүлүн алыңыз, бардык нерселерди даярдап, картошка еттин бардыгын толтуруп, эми бир пата бериңиз, эми барып келейин. Фазаил, масаил жөнүндө түшүнүк берип кетесизби? Ислам дининде фазаил, масаил деп коет тугандар. Амалдардын фазилеттерин айткан, маселелерин айткан. Намаз окугандын пайдаларын Алла Таала айткан, хадисте пайгамбарыбыз айткан, жана алардын өкүмдөрүн дагы, аларды масаил деп коет, айтып берген. Такси болуп иштейбиз, бирок аял кишилер түшөт экен. Карайсың, өкүм бузулат. Акча алганда жол кире кээде кол тийип кетет. Иштесе уруксат делеби? Кээ бир адамдар жакшы эмес дейт го, дейт. Машаалла. Бирок эми чөйрөз ушундай болуп атпайбы? Таксист эмес башкага деле ал. Бирок эгерде кол тийип кете турган болсо, колуна кармабаңыз. Азыр кафелерде бир немелер бар го. Кичине, өзүнүн бир немелери го, эмне деп коет бир. Ошого мындай кылып берип коет, акча салып коет, алып кетет. Колун кармап деле отурбайт. Туурабы? Ошондой коюп ал, эчтеке болбойт. Акча салгычтар бар го мындай. Футлярга окшогон жерден. Перчатки барбы эми, тийип атпайбы? Анан көрүп акча салгыч эле алып койсо, салат, кайра алып, сдачын берип коет. ГАИ маселеси деп, тугандар мындай, жол эрежесин сактоо милдеттүүбүз тугандар. Эгерде ушундай бузуп ала турган болсок, акчасын төлөп коелу. Мен четтен келген чет өлкөлүк жаранмын. Бул жакта университетте окуймун. Бул жакта окууну бүтүп, ушул жакта калайын дегем. Бирок мен бул жакта калуума атакем макул, апакем каршы. Эмне кылууну билбей ойлонуп жатам. Ушул суроом боюнча жооп берип, коюңузду кеңеш сурайм. Эми караңыз, бирок апанын сөзүн угуңуз. Кудай калса дуа кыла бериңиз. Эми бар эне да. Эненин сөзүн кеңешип неме кылыңыз. Эне кел деп аткан болсо барыңыз.
Сетевой бизнес, сетевой маркетинг тууралуу кеңирээк айтып коңузчу. Туугандар мындагылар муфтияттан сураңыз, ар кандай сетевде көбөйүп кетти. Ошолордун уставы бар, эрежелери бар. Ошону айтыңыз, көрсөтүңүз, макул болот, кээ бирлери макул болбойт. Үч талак маселеси экен. Бул жерде дагы үч талак маселеси, туугандар, муфтиятка кайрылыңыздар. Телефондан эмес, ортомчусуз. Ортомчу дагы болбосун. Өздөрү барсын, муфтиятка барып сурасын. Апабыз 85 жашта, 15 күндүк масуратка алып чыгайын дейбиз деп жатам. Амалдарга алсыз толук соо тиеби, рахмат. Сөзсүз тиет. 90 жашта болсо деле. Айырмасы жок. Алла разы болсун. Устаз, мечитке бош участок алмаштырып, участок ээси мечитти бузбай үй кылып жашаса болобу? Биздин айылда эл менен кеңешип ушундай иш болду. Караңыз, мечит эгерде салынып калган, эгерде мурда бир үйдүчү мечит кылып алган болсоңор, анда мейли. Башка жактан участок берип, айырга мечит салып алабыз. Эгерде мечит салындыбы, бул вакыф туган, буну үй кылып жашаса болбойт. Болду, мечит бойдон калыш керек. Жакында апамдын туулган күнү, анан апам менен сыйлыктарды күтөт. Мен эмне кылышым керек? Туулган күнүңүз менен деп башка күнү туулган күндү ниет кылбай сыйлык берсем болобу? Башка күндөрү деле сыйлык берсек болот го апама деп. Жок, туулган күнү менен куттап коёр, эчтеке болбойт. Пешенесинен өп, ак жоолук салып, берип ар нерсени көңүлүн көтөрүп коюңуз эми. Үйгө көп барбайм алыстыгынан. Бирок барганда апам тамак кылып коет, тооктун этинен, базардан алынган. Анан мен айда жылда бир келем, ошол себептен тамагымды жеп коем. Аллах бисмилла деп таарынбасын деп. Туугандар, мындай акыркы күндөрү ошол тооктун эттеринен көбүрөөк этияттанышыбыз керек. Чындап эле неме болот эми, апаларыбызга да түшүндүрөйлү. Анан үйдөгү мейли тооктор болсо, айылда бисмилла Аллаху акбар деп, анда жакшы мына акарачкалардан этиятташ керек да. Кантип үйлөндүңүз эле, ким таап берген дейт. Нике кайып болот экен, Алла таап берген. Тажикстанга алымдарды зияратка барып калып, ошо алымдарды зиярат кылып, даават кылып жүрүп, ошол жерде Аллама деген биздин муфти Амстердамда менен чоң окуган шейх бар эле. Ошо киши, анан жакта бир жакшы досторубуз бар эле, ошолор аркылуу үйлөнүп калганбыз. Менин апам современный Ирак дейт. Анан кызды тапкыла үйлөнүш үчүн деп кимге айтышым керек? Современныйды таап берсе эмне кылам? Жашым 21-де. Үйдө иште болгондо апамдын жанында аялым болуп турса жакшы эле. Кат жазганым үчүн кечирим сурайм дейт. 7-класска чейин эле окудум. Жакшы эле жазат экен бирок. Мындай. Эми кандай болбосун, биздин динибизчи төөлөрдүн заманына жооп берип, современныйга жооп бере албай кала турган дин эмес да. Биздин дин бардыгына универсальный дин, бардыгына жооп берет. Болду. Мисалы азыр мурдагыдай кийим эмес, азыр жакшы. Жакшы машина айда, жакшы үй сал, жакшы кийим ки. Бирок шарияттын талабы бар. Ошону эске алып кой, боло берет. Мындагы ооз ачыш керек да дейт. Туугандар, мынаны кийинки 4-күнү бир кеңешейли. Сабакты Кудай кааласа кийинки жумадан баштап кандай кылабыз? Ар ким өзүнүн оюн айтып көрсөң, андан асырдан шамга чейин бир саат кылып анан ооз ачканга кетип калабызбы? Же кыскасы иншалла сиздерден ой күтөбүз. Кеңешип кескен бармак оорубайт дегенде чоң иш кылайлы. Кийинки 4-күнү чечейли, Жай намазга бутуңду толук чыгарышың керекпи? Мага айтты эле, жай намаз кичине болуп атат. Сажда кылсам жай намаздан чыгып калып атам дейт. Туугандар, намаздын бир шарты турган жер, мейли ал жөнөкөй жер болобу, асфальт болобу, жай намазбы, башка ошол таза болуш керек. Сажда кылганда адамдын 7 мүчөсү сажда кылат. Ошол жер таза болуп туруш керек. 2 пут таман, тизе тура турган, 2 алакан кол, пешене. Ушул участоктор ушу таза болуш керек. Мына жак бул жактардан балдар сыйып койгон болсо дагы эчтеке эмес. Мына жер бешөө тийген жер таза болсо болду. Анан жай намаздан сыртка чыгып каласызбы, ичине кирип каласызбы, айырмасы жок. Сыртка чыкканыңызда мындар жакы жер боло турган болсо, же башка төшөк боло турган болсо, ал тазабы? Таза боло берет ал. Чачыңды алдырып жатканда 2 четин кыска кылып, ортосун узун кылып койсо болобу? Пайгамбарыбыз тыюу салган. Бир жерин кыска, бир жерин көп кылгандан пайгамбарыбыз тыюу салган. Тегиз болуш керек. Азан айтып жатканда кулагыңды жаап айтыш керекпи? Намазда бели ачылып калса, намаз бузулабы? Азанды
айтып атканда кулакты сөөмөйлөрдү салып туруп окуган бул сүннөт. Үн катыгыраак чыгат. Bunday жоқ деле, же кээ бирлер бар, жөн мынтип туруп эле айтып коет, бир кол менен элечи. Жөсө эки кол менен микрофон менен айта берет. Андай деле болсо боло берет. А намазда бел ачылып калса, намаз бузулбайт. Жамбаш ачылып калса, кээ бир адамдар ушундай кыскараак шым кийет дагы, ана футболкасына тияк болуп, ачылып анда сынып калат намаз. Бел ачылса сынбайт. Сосиска арамбы дейт. Сосиска адалы дагы бар, арамы дагы бар. Футболка кийип намаз окуса болобу, макру болуп калат. Жамгырдын суусуна даарат кусул кол жууса болобу, болот. Сүннөт намазынан кийин кыргызча дуа кылып кыйса болобу, ата энеме ажык алып барайын дедим жана башка, болот. Угрини сыйрып алсаң, даарат бузулабы? Суу ийрин кан чыкса бузулат. Болбосо бузулбайт. Кээде угри өзү эле чыгып калат го, анда эчтеке болбойт. А эгер алгандан кийин ошол жерден кичине ордунан жылып кетсе, анда сынат. Улакка чапкан атты канчалык уруп чапса болот? Кээде улакка барбай уруш керек болуп калып атат. Жок, жөндөн жөн зулумду кылбаш керек. Бирок тарбия үчүн эми урас да эми. Бирок пешенеге чаппаңыз. Пешенеге чаппаңыз. Жылкынын пешенесинде Алла Таала сиздин бактыңызды басып койгон. Ошо бактыңызга чаппаңыз. Ал-хайр маъкудун фи наваси ал-хайр иля яумил кияма. Алла Таала пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам айткан, жылкынын пешенесине Алла Таалам жакшылыкты басып койгон. Ал бакыт, жеңиш, ийгилик, ырыскы, бардык жакшылыкта. Ошону чаппаңыз таксыр. Өзүңүзгө ырыскыңызды чабасызбы? Эгер бир адам зыян келтирсе, ага өзүнө кылган зыяндан ашырбай жооп берсе болот. Ушул хадисте айтылганбы? Аятта бар. Кыяматта адамдар топ-топ болуп турабы? Биз кандай топко кошулабыз? Бу дүйнөдө кайсы топ менен кошо жашасаңыз, ошол топ менен тиякта болосуз. Уурулар менен чогуу, тиякта да уурулар менен. Араккештери менен. Капырлар менен. Соода тууралуу аятты машина сатуу үчүн колдонсо болобу? Өзүнүн правиласы бар экен го, кымбаттатпай, алдабай, анын кемчилдигин айтып, ушул сүрөнү машинага коюп дейт. Эми Алла Таалана хажат намаз окуңуз, эң негизи жакшы. А калгандары бар туура. Кымбат саткан эми адам пайдасына сатат да, зыянына сатпайт да. Албетте бирок айыбын айтып коюшуңуз керек, бул милдеттүү. Имамдыкка футболкачан чыкса болобу? Жана ошол имамга уйса болобу? Макру болуп калат, бирок уйса болот, намаз өтөт туугандар. Жумуштан байкелер магазинден тамеки алып келип бер дейт. Алып келсем күнөөкөр болбоймунбу? Күнөөкөр болот, азыраак кичинекейирээк болот. Убакыт барбы? Бүттү? Кийинки да суроолорго алып кеткен экен, Кудай кааласа, мен жооп берилген суроолорду алып кое бер. Амин. Субхана раббика раббил иzzati амма ясифун ва саламун алхамдулиллахи раббил аламин.